Саламатсыңар балдар. Бүгін біз сілер менен маанай, сезимдер сыяктуу түшүнүктөрдү карайбыз. Күнү бою біз кыжырлануу жана ачуулануудан тарта шыктануу жана ыраазычылыкка чейин жеткен эмоциялардын бүтүндөй бир спектрин башыбыздан өткөрүшүбүз мүмкүн. Курчап турган чөйрөнү тааныган адам аны менен өз ара мамилелерге киришет. Адамдар кубанышат, капаланышат, кайгырышат, таарынышат, кооптонушат. Жагымдуу жана жагымсыз кырдаалдарга жараша адамдын өзгөргөн абалын маанай деп аталат. Адамдын маанайынын анын тышкы көрүнүшү, кыймылдары, сүйлөгөн сөзү боюнча аныктоого болот. Балдар, деги эле кайсы гана болбосун маанай адамдын жашоосунда болуп жаткан ар кандай окуялардын, башка адамдардын жана курчап турган чөйрөнүн таасиринен улам келип чыгышы мүмкүн. Маанай бул эмоционалдык процесс. Мисалы, сабактагы мыкты баа жакшы маанай, кубаныч тартуулайт. Тескерисинче, тааныштар менен чатакташуу маанайдын түшүүсүнө капаланууга алып келет. Жакшы же начар маанай ар кандай сезимдерди, кубаныч, капалануу, уялууну чагылдырат. Маанай адамдын сезимдеринен айырмаланат. Сезимдер бул ички жана тышкы абалды сезүү жөндөмдүүлүгү, адамдын позитивдүү жана терс таасирди кабыл алуусу. Кубануу, суктануу, капалануу, каардануу жана коркуу мунун бардыгы адамдын сезимдери. Сезимдер адамдын курагына жараша өзгөрөт. Мектепке чейинки курактагы баланын сезимдери өзгөрмөлүү. Бала кубануу сезиминен тез эле тынчсыздануу, капалануу абалына өтөт. Бала өзүнүн курбалдаштары менен ойноп жатканда анын маанайы жакшы. Анда кубануу сезими пайда болот. Ал эми балдар оюнчук талашып уруша баштаганда маанайы түшөт, капаланган сезимдер пайда болот. 6-7 жаштагы баланын сезимдери кыйла туруктуу болуп калат. 7 жашта өздүк мен сезими калыптанат. Мурдагы оюнчуктар жана башка баалуулуктар өзүнүн маанисин жоготот. Бала өз сезимдерин талдап, ага аң сезимдүү мамиле кыла баштайт. Ар бир адамдын сезимдери жекече өзгөчөлүктөргө ээ. Сезимдер өзүнөн өзү эле жөн эле келип чыкпайт. Алар дайыма бир нерсеге байланышкан. Ата-энеге жана курагы боюнча улууларга урматтоо сезими, балалык сезимдер, адилеттүүлүккө умтулуу, жаратылышка суктануу, эмгекке болгон сүйүү, мунун бардыгы адамдын жашоосун кооздойт. Ошондуктан балдар, силер жаш курактан тарта өз маанайыңарды жана сезимиңерди башкарууну үйрөнүүгө тийишсиңер. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз аягына чыкты. Жолугушканча саламатта калгыла.